Адегенде эле Айжан, биздин программага куш келипсиздер. Куш болдук, рахмат. Адегенде биз Айжан Акылбекова дегенде сахна жарын, анан кино актриса катары жылдызды билчүбүз. Кийинки мезгилде ошол улуттук форманы бир жайылтууга басым жасаган дизайнерди көңүттө көрүп атабыз да. Ошол кесип алмаштырууга же ушул багытка өзгөрүүгө эмне себеп болду? Бир кесиптен экинчи кесипти аркылуу коюп, журналисттик кесипти алдым, экинчи кесибим боюнча журналистмин. Анан дизайнер деп өзүмдү айта албайм го, анткени мен өзүм дилетанттарды жаман көрөм деп айтам да. Ар бир кесип кесипкөй болуш керек. Ошол кесипти окуп, изденип, мындай тереңине чейин билбегенден кийин ал кесип менен алышпаш керек деп ойлойм да. Бул кийимдерди чыгарганга эми жеке себептери өзүмдүн эле жоолук салынгандан кийинки жаралган көйгөйлөрдөн улам ушул чоң долбоорлор келип чыкты. Буга да Кудайдын буйругу болсо керек. Анан бир көйгөй жараткан маселе Кыргызстанда улуттук кийимдердин кадыр баркы төмөндөп кеткендей, өзүбүздүн кийимибиздин баркын жоготуп, өзүбүз сыйлабай, ушундай бир аяр мамиле жасабай калгандайбыз да. Ошол нерсеге ич күйөт албетте. Ошол нерсени баягы тарых менен элдин жолугушуусун уюштуруп туралы деп ушундай чоң долбоорлорго максат коюп жасап келатабыз. Эң негизгиси кыргыз аялдары өзүнүн барктуулугун, нарктуулугун, сөйлөтүүн, ошол нерселерин эстен чыгарбаш керек. Кыргыз аял затын мен абдан аруу деп билем. Ошондуктан ошол нерсеге чоң максаттарды коюп, багыт алып кетип баратабыз. Мен деле мисалы чыгармачыл адаммын, журналистмин. Теле бир келсең кетпей турган оруда, сахна деле ошондой. Анан азыркы жашоо образы менен жүргөндө, азыркы күндө бир сахнаны сагынып, азыркы мүнөзүмө, азыркы жашоо образыма туура келген роль болсо ойнойт элем деген мүмкүнчүлүк, бир каалоолор болбой койбосо керек. Эгер ал жөнүндө такыр ойлобойм десем, калп айткандай болуп калам. Албетте сахнаны сагынасың. Сахнанын бир өзгөчө керемет күчү болот да. Кинодо башкача бир кинону андай деле сагынуу болуп, бир башка сезимдер болбойт. Ошо сахнадан жандуу ойноп атканда спектакльдерди көрүүчү менен өзгөчө бир байланыш болот. Муну сахнанын адамдары абдан жакшы түшүнөт. Ошол сагынуу кусалыктар албетте болот, бирок менимче көрүүчүң менен кандай учурда жолуксаң дагы сен сахнада турганда ошол кесипкөй болуп, өзүңдүн кесибиңди мыкты билип, көрүүчү менен жолугуп турсаң, ошол нерсе дагы чоң нерсе деп ойлойм. Сиздерге ушундай улуттук кийимдерди жакшынакай асемдеп жасаган кол өнөрчү дизайнерлерди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Алдыңыздарда үйлөнүү, үлпөт кийимдерин жасаган кыргыз элинин сүймөнчүктүү аттын кашкасындай таанымал кызы Сайра Момунбаева. Түстү кийимдерди улуттук үлгүдө жасаган Толгонай Керимкулова. Кийиз кийимдерин жасаган Асылбек. Ар ким өзүнүн дараметине жараша коомго салым кошот да, из калтырат экен. Силер ушул улуттук кийимдерди эл арасына кайрадан жаңыртып жүз берип таратуу боюнча кандай иштерди кылдык деп ойлойсуңар, дагы эмне пландар бар? Эми азыркы жасаган иштерибизди кийин тарых көргөзсө керек. Эми ушул так ушундай болот деп айтуу кыйын да, биз келечекти билбейбиз, бирок биз колдон келген салымыбызды кошууга аракет кылабыз. Эң негизгиси баягы аял заты баягы катылган алмаз сыяктуу деп Жеңишбек акын айтмакчы. Ошол өзүбүздүн сырыбызды, сыныбызды жоготпосок, биз келечектеги эне экенибизди эсибизден чыгарбасак,
энелер келечектин тарбиячысы экенин эсибизден чыгарбасак, бул долбоор көп тараптуу деп ойлойм. Бул кийимди бүгүн баягы жоолуктун өңү жашыл экен, эртең кызыл кийишибиз керек деп мода кубалоо деп айтсак, бул жеңил ойлуулук болуп калат. Ар бир адамдын өзүнүн стили болот, ал модадан көз каранды эмес деп эсептейм. Улут дагы өзүнүн тили менен, өзүнүн улуттук кийими менен, маданияты менен сакталып калат, элге таанылат. Ошондуктан биз буга өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Бул кийим эле кийим, анчалык мааниге ээ эмес деп айтуу, бул натура деп айтам да. Ошондуктан буга мындай жапа тырмак кийлигишип, өзүбүздүн кийимибизди колдоп, жок дегенде айымдар элечегибизди кийип, мырзаларыбыз калпагыбызды кийип, келечек муунга кыргыздар ушундай улуу эл болгон, ушундай нарктуу эл болгон, маданиятын ушинтип төбөсүнөн көтөрүп баалаган деген ошол нерселерди жеткирип берсек, менимче биздин бул жарандык милдет деп эсептейм. Кыргыз эли байыртадан кийимге өтө терең маани берген. Кийим адамдын ички дүйнөсүн, анын социалдык абалын билдиргенине байланыштуу ага өтө кылдат, аяр жана сый мамиле жасаган. Энелерибиз кийип турган элечектин кооздугуна, анын бийиктигине, анын маңдайына чөгөрүлгөн маржан шуруу таштарды карап туруп, ошол аял заты кандай үй бүлөдөн чыккан аял зат экенин жанындагылар айттырбай билген. Пландарыбыз эми биз азыр Бишкек шаарында эле өткөрүп жатабыз ошол долбоорлорду. Анан Кыргызстанды бир кыдырып чыксак деген оюбуз бар, Кудай буйруса. Чет өлкөлөргө көп чакыруулар келет, бирок каражаттан айынан колдоочулар жок. Баягы өзүбүз менен өзүбүз эле колдон келген жардамды кошолу, эч кимге догурунбай деп иштеп келе жатабыз. Анан ушул Кыргызстанды бир айланып чыксак, улуттук кийимдерди жаш өзгөчөлүгүнө жараша секелек кезден баштап биздин байбиче болгонго чейин ар бир жаштын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот эмеспи? Үкү топудан баштап, кырк ойрум чачтан баштап, ушундай бир сонун кандай сонун каада салттарыбыз бар, маданиятыбыз бар. Кыз узатууда кандай көйнөк кийген, узап атканда, келин болгондо байбичелер ошол нерселердин баардыгын элге жайылтып, бул ушу долбоор бир жакта, эл бир жакта калып калбаш керек да, баягы сахна менен көрүүчү болуп. Бул эки нерсе жолугушуу болгондон кийин жоролушуп жашоого келиш керек. Биздин максат ушул нерсени жашоого алып келүү. Албан билек эл жүрөк жийиттерине ак калпак башынан түшпөсүн деп алкап бата беришкен. Анан эми азыр баягы туура эмес нерсе эмес, бурмаланган чындык өкүм сүрүп турган мезгил. Ушундай мезгилде улуттук кийим кийдим деп баягы кыскашымдарга, шортиктерге улуттук оймо басып кийген учурлар болуп атат. Буга көз карашыңар кандай? Эң көйгөй маселени жараткан ошол нерсе. Адам бир нерсени билбеген адамга, мындай таза баракка сөз жазгандай эле да, билбеген адамга үйрөтүү оңой. Анан мен бул нерсени билем деп, туура эмес адам дагы билем деп өзүнүн ордунда тура берсе, бул нерсени оңдоо кыйын экен. Анткени ошол мен дагы көп айтам, баягы декольтеге кесилген көйнөктөргө, анан бир 20 сантиметрлик юбканы кийип алып, ага деле ою чаптап алып, бул жерде эми өзүңдүн элиңди, маданиятыңды сыйлоо болуш керек да. Сен жашынакай эле билесиң, кыргыздын кийими андай эмес. Энелерибиз эч качан антип кийинген эмес. Энелерибиз дөөлөттүү кийинген, сөөлөттүү кийинген, биздин кандай Оозго мындай кандай десем,
айтсак сыймыктана турган кандай апаларыбыз болгон, кандай аялдарыбыз болгон. Эми ошол аялдарга ошол кийимди биз ыраа көрөбүзбү? Демек биздин энелерибиз ошондой кийинген деп ойлосок туура болобу? Андай болбойт. Ошондуктан кыргыз улуттук кийими жөнүндө сөз кылганда дагы ал кандай болгондугун тарыхый фактылар менен далилдеп туруп, анан ошого жараша чыныгы кыргыздын жүзүн көргөзө турган, чыныгы кыргыздын маданиятын көргөзө турган кийимдерди жасап чыгышыбыз керек. Алар узун бешменттер, алар элечектер, алар кош этек көйнөктөр, ушул сыяктуу толгон токой көп нерселер бар. Буга деген моданы гана билүү жетиштүү эмес, бул долбоорду иштетүү үчүн тарыхты билиш керек, тарыхыңды. Анан эми азыр жакшы сөз болду чындыгында кыргыз аялынын, кыргыз энесинин образы тууралуу. Мындай мезгилде Айжан Акылбекова кандай эне, кандай принциптер тутунуп, кантип бала тарбиялайт деген суроо сөзсүз биздин телекөрүүчүлөргө кызыктуу болуш керек. Азыр 3 уулум бар. Кандай эне дегенде аны балдарыман сураш керек го. Анан баягы жаман өзүн мактайт болуп, өзүмдү айтсам туура эмес болуп калат, бирок балдарыма негизи исламдын фундаментин бергенге аракет кылам. Анткени мен ар дайым айтам, мен дагы бул дүйнөдө жок болуп кетем, силердин ар бир жакшы көргөн адамыңар жок болуп кетет. Мен силерге авторитет болбошум керек. Ар убакта баягы үстүңөрдө жараткан Кудай карап турганын билгиле. Силер биринчиден жалгыз эмес экениңерди сезесиңер, экинчиден менден эмес Кудайдан коркушуңар керек деп ошол нерсени берүүгө абдан аракет кылам. Анан албетте кыргыздын салт санаасын менин балдарым билиш керек. Мен кыргызмын деп сыймыктангандай нерселерди үйрөткөнгө аракет кылам. Кийимдерге абдан аяр мамиле кылууну үйрөтөм. Мисалы үчүн ак калпакты абдан аяр мамиле кылып кийишет. Мындай жерге коюп ушундай нерселердин баардыгын. Кыргыздын тамактарын үйрөтөм. Кыргыз өзүнүн тилин билиш керек деп үйрөтөм. Кыргыз улун урматтаган, ызааттаган ушул нерселердин баардыгын кичинекей кезинен балага куюп койсоң, фундамент болуп бекем туруп калат дагы. Анан кийин бала кийин акыл эсине жеткенден кийин өзү жолун тандап кетет, бирок ал сөзсүз баягы жашоонун өзөгүн түшүнүп алат, өзү үчүн туура билет да. Анан балдарыма көп тил үйрөнгүлө дейм. Азыр 3 тилди үйрөнүшөт кичинекей кезинен баштап. Анан сөзсүз адам баласы Кудайдан коркуш керек, биринчи, анан билимдүү болуш керек деп эсептейм. Эми мына Бардар мамлекетинин эли саякатчы болот экен. Анан Жарды мамлекетинин эли саясатчы болот экен. Ар бирибиз эле саясат айтып калдык. Саясатка аралашайын, бир жубайыңыздын жолун улайын деген ой жокпу? Саясаттан башка деле иш көп деп мен көп айтам. Кыргызстанда саясатчылар менимче жетиштүү, бирок саясаттан башка жааттар калып калып атат. Тилекке каршы өтө керек нерселер, ошондуктан баягы кыргыз элине керектүү нерселер менен алышсак деген буюрсайыбыз бар. Азыр сиздер заманга көргүдөгү үйлөнүү, үлкөт кийимин көрүп каласыздар. Ар бир кыргыз үй бүлөсүндөгү жакшылыкты
жаш жубайлардын үйлөнүп үлпөт көргөн жана ушундай көз жоосуна көздүн майын короткон энелерди, эжелерди, жеңелердин ак тилеги менен даярдалган ийит менен баштасак дейбиз. Шөгөлү кийсе ийилип шөгөдө турган билинип, келечек кийген ак мөөрдүн элеси турат билинип. Элмандуу келинге ушундай келечек дагы, шөкүлө дагы кийими көп жарашып турсын дейли. Балбан билек эл жүрүк жигиттерине ак калпак башынан түшпесин деп алкап бата беришкен. Эң негизгиси энелер эне деген статуска татыктуу болушубуз керек деп эсептейм. Анан эң негизги милдетибиз ошол биз коомдун эртеңки ата уулдарын, коомдун келечегин даярдап, ошо коомдун келечегине тарбия берип атканыбызга чындыгында ойлонуп, ошого өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасашыбыз керек. Биз ошону түшүнгөндө гана өзүбүз менен өзүбүз иштеп, өзүбүздүн билим деңгээлибизди жогорулатып, өзүбүздүн маданиятыбызды жогорулатып, өзүбүзгө катуу талаптарды коюп, өзүбүз дагы өсүп баштайбыз. Анан кийин ошол балдарыбызга болобу, эгер мугалимдер боло турган болсо, же бир бала бакчанын тарбиячылары боло турган болсолар, өзүнүн тарбиячыларына болобу ошол татыктуу тарбияны бере алат деп ойлойм. Албетте Айжан биздин программага мындай кызыктуу, чын жүрөктөн мындай ат жалында маек коруп бергениңерге ыраазычылык билдирели дагы. Жалпы силерди эфир артында көрүп, Бали Айжан, Эгилик Айжан деп отурган айымдарга, курбуларга эфир аркылуу бир жакшы ойлорду айтууга мүмкүнчүлүк берели. Эң негизгиси энелер эне деген статуска татыктуу болушубуз керек деп эсептейм. Анан эң негизги милдетибиз ошол биз коомдун эртеңки ата уулдарын, коомдун келечегин даярдап, ошо коомдун келечегине тарбия берип атканыбызга чындыгында ойлонуп, ошого өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасашыбыз керек. Биз ошону түшүнгөндө гана өзүбүз менен өзүбүз иштеп, өзүбүздүн билим деңгээлибизди жогорулатып, өзүбүздүн маданиятыбызды жогорулатып, өзүбүзгө катуу талаптарды коюп, өзүбүз дагы өсүп баштайбыз. Анан кийин ошол балдарыбызга болобу, эгер мугалимдер боло турган болсо, же бир бала бакчанын тарбиячылары боло турган болсолар, өзүнүн тарбиячыларына болобу ошол татыктуу тарбияны бере алат деп ойлойм. Аялдын негизги бактысы аялдык бактысын сезүүдө экен. Биздин күчтүүлүгүбүз алсыздыгыбызда экен. Анан кардын суугун байшешектин назиктиги жеңип жаз келет экен. Мен ойлойм ушундай бир назик далга чоң жүк тартынган Айжан Акылбекованын алдыдагы максаттары чоң ийгиликтер жаратат болуш керек. Кайрадан биздин берүү аркылуу көрүшкөнчө аман болгула.